Жигиттер, фара ремонтто биринчи маани беребиз. Ар бир мен айткан нерсеге маани бергиле. Себеби негизи фаранын мындай формалары ар түрдүү болушу мүмкүн. Бирок основа ремонт бирдей болот да. Мисалы бул машина келди, айтып атат, менин фарам жанбай атат дегенде эмнеден баштайбыз вообще? Эми биз качан ремонтту баштаганыбызда биз мүмкүн болушунча машинаны чачпастан жасашка аракет кылышыбыз керек. Чачпасак биздин убактыбыз эконом болот. И машина чачылган сайын машинанын мындай качествосу кетет да. Мисалы чачтын бир нерсени айтор машинаны чачпай восстановленияга кызыгыш керек. Эми азыр мына машина келди. Эми бизде бул лампочканы чечип текшергенден көрү до этого нерселерди текшеребиз. Мисалы фара кээ бир машиналарда через замок күйөт, кээ бирлерде прямой эле күйөт. Жөн эле фараны жаксаң күйөрүт. Кээ бир машиналарда замокту ачсаң күйөт. Эми ал кайсы машинада кандай экенин билбейбиз. Биз ошон үчүн сразу замокту ачабыз, фараны текшеребиз, жандырабыз. Жанбайт. И предохранительдерди биринчи орунда текшерип чыгабыз. Моторду текшеребиз. Моторну отсекте мисалы кээ бир машиналарда бул жерде болот, бул жеринде дагы болуп калат, салондо болот, ар жерде болот. Эми аны Google'дан ушул машинаны баягы YouTube эми предохранитель сабакта айтып бердим эле го. Ошол темпте табасыңар. Табып предохранитель биринчи очередте текшердикпи, предохранитель жакшы. Андан кийин лампочкаларды именно чыгарбайбыз. Именно бул лампочканын аркасында штекер. Эми бул жагында бул жагын көрсөтөйүн кенен. Мына мисалы аркасында бул лампочкаларга келген мына штекерлер бар. Мына именно мына штекер. Эми ушул штекерде ток келип атабы текшеребиз. Эми караңыздар. Бул Lexus'ун нар жагында мына карагыла. Бул жагында мына забитый. Именно ушул жагын текшериш шарт эмес. Ачыгыраак жагын текшерип, тогун көрүп алабыз. Эгер ток келип аткан болсо, андан кийин лампочканы чыгарабыз. Эми жок, бул фара жанып атат, именно бул фара жанбай атат десе, анда мындай буюмдарды мындай жерлерге колду салып, колдуңарды кыйып таштабастан акырын мына крепленияларды чечип, мына аккумуляторду бир аз жылдырса болот. Оңго, солго. Бирок эч качан аккумуляторду алып, мындай одарып, же болбосо эми кыскасы клемманы үзүш керек болсо үзүш керек, алыш керек. Бирок эмнеге клемманы пока үзбөй туруш керек? Себеби лампочканын тогун текшерип калышары мүмкүн да. Ошонго буну жылдырып тогун өлчөп алганга чейин бул туруп туруш керек. Анан тогу бар болгон болсо, анан мешайт берсе, буну чечип эле, мына айырмасы жок. Плюсту биринчи чечесиңби, минусту биринчи чечесиңби, ал эч кандай роль ойнобойт. Чечесиздер, лампочканы чыгарып, анан на столе текшерип, анан алмаштыра бересиңер. Любой лампочканы плюс минус бергенде текшересиңер. Эгерде Xenon'ун LED лампочкалар болсо, плюс минус тандайт. То есть анын сыртында өзүнө плюс минус деп жазып койгон болот лампочкагачы, штекерине. Ошонго карап текшересиңер. Анан кийин бир маселелер бар. Мисалы, мына фараны караңыздар. Бул фара эки көз, мына мо ближний фара. Бул дальний фара. Мына ушул фаранын ушул жайгашуу стили американский стиль деп коет. Эки стиль бар. Американский, анан Азия деп коет. Бул машинанын экспортуна байланыштуу эмес, балким ошол мамлекеттеги законго байланыштуу. Мисалы, Америкада фараны жагып жүрүү закону бар. Мисалы биз жактарда жок. Евразиядачы. Фараны өзү көп жагып жүргөндө фаранын ичиндеги линзасы тез эле күйүп калат. Ошол себептен Америкада дальнийди машина жүргөндө эле жанып калат. Аны дыла деп коет. Азыркы жаңы машиналар ошондой функция менен чыгып атат. Эки фарага бөлгөнүн себеби дальний дайым жанып жүрөт да. Жаңганда дагы мындай, мисалы 100% эмес, 50% эле жарыгы жанат. Алыстан машинанын мындай көлөмү көрүнөт, бирок мындай жарык бербейт прям. Дайыма дальний жанып жүрсө дагы жарым күчү менен жүргөн үчүн дальний да азакка жебейт. Ближний дайыма өчүк жүргөн үчүн күндүзү мисалы ближний көп убакытка чейин сакталат. Түшүнүп Бул эмне үчүн мына эки көз анан бир эле фарада дальний ближний фаралар бар го. Ошол мамлекеттеги законго байланыштуу да. Эми бизде андай маселе жок. Эми туугандар, бул жерде ушул жерде бир маселе бар. Именно ближний отдельный, дальний отдельный машиналарда эки башка питание келет. Мисалы алиги бир эле фарада дальний ближний бар фараларга караганда мындай эки көзү эки башкача тогучу. Мисалы мынанын ближнийине плюс келет,
минус постоянный болот. Бул болсо дальнийине замокты ачканда фараны жакканда плюс келет, дальний кылганда минус келет. Түшүнүп Бул тетир иштейт да, дальнийчи. Обычный фараларда ближний жакканыңда плюс келет, дальний жаксаң да плюс келет. Бир эле лампочкадан алмаша берет. Аны мен ошо теория сабагында конкретно түшүндүрүп берем. Андан кийин эми дагы ушул жерде айта турган нерсе, мына машинанын эми фарасын чечип калыш керек туугандар. Чечиш керек болуп калды. Просто аркасын жамаш керек. Эми туугандар, азыр суук мезгил. Суук мезгилде эми кээбирки машиналар бампер чыгып анан чыгат. Кээбирки машиналар мына бампер жок эле мына очкини чечсеңер чыгат. Мисалчы, суук мезгилде могу бамперди чечпегенге аракет кылыш керек. Бампер суукта катып калат. Тоңуп калат. Мындай айткандачы. Эгер чечсеңер бул хрустальный болуп калат, же өзүнүн ордуна түшпөй калат, плотный болупчу. Суукта болушунча бампер чечпегенге аракет кылыш керек. Ана хорошо, чечип калдыңар, оңой экен чечтиңер, бирок эми муну айтпай атам, эмне общий айтып атам да. Бунуку эми ачкым эле чыгат. Мына зазорлор турат го жигиттер. Ушул зазорлорду эми силер клиент менен конфликт болбош үчүн заранее өзүңөр үчүн бир видео съемка кылып алгыла. Мындай боковойнан кырлары чыгып аткан жокпу эми? Мисалы бул жерде мынакей неровный болуп ийчи. Неровный вот здесь. Мына ушул нерсени кийин клиенттер менен спорт этиши мүмкүн. Ошо спорт этпеш үчүн силер муну бир съемка кылып алгыла. Мына мисалы буяга карагыла, идеал турат. Бул жагга карагыла, идеал турган жок. Клиент ушуну айтат, сен кылып койсуң депчи. Эми ал Toyota буну карабайт деле өзү. Просто сен чачып жыйгандан кийин ушуну маани берип карап калат да. Ушундай видео съемка кылып алгыла, силерден өзүңөр сөз тийбесин. Болду, ал бирби фараны чечкениңерде туугандар. Нулорду бир видео съемка кылып алгыла, мына клипстерди. Потому что бул пластик, мунун резбасы чоң. Мунуку мелкий резба. Көбүнчө адашып мелкий резбаны бул жака бура берет, буну бул жака бура берет, экөө тең резбасы бузулат. И мына клипстер сыныкпы, бүтүнбү өзүңөр үчүн для себя съемка кылып алгыла. Себеби сынып калышы мүмкүн. Эми ким кылды, эмне кылды, же ээси өз сынып болсо, ээси сен сындырып койдуң деши мүмкүн. Түшүнүп для себя 1 минут алып видео жетет. Мындай состояниясын мынтип, клипстер мынтип, болттарды тартып мындай. Көрдүң, түшүндү, болду. Анан коркпой чыгара бересиңер. Фараны чыгарганда фараны дайым эле 4 эле болт кармайт. Мындай в основном эле 1 болт, 2 болт, астында тоже ошондой болт. И фараны аркасында көбүнчө мына фараны жулуп албай, фараны да акырын чечсеңиздер, ближнийдин штекери, дальнийдин штекери, анан кийин али корректировканын штекери болуп калат. Ошону абайлап, клипсин сындырып албай акырын чыгарасыңар. Болду, на столе апарып, мына мисалы мына фара мына тердеп атат, байкагыла. Мына ушундайларды жөндөн-жөн тердебейт. Бул неге тердеп атат? Бул мына герметигин бир жеринен кой берген, же мына пластиктин бир жери сынык. Же аркан крышкасы жок. Мына фарада мына аркан крышкасын салбай коюптур. Именно ошо аркан крышканы салбай койгондо мына тердеп баштайт. Мойка болот, мойкада суу чачырайт, башка болот. Ичине кичине эле суу чачырап калса эле, ичинде температура болот да. Сыртта муздак аба, мына лампочка жанганда ысытат да. Ошо ысыткан мезгилде анан кийин муну тер пайда болот. Испарениядачы. Ошон үчүн фаранын ичинде мына крытый болуш керек. Мына полный крытый болуш керек. Жабык болуш керек. Эгер ичинде суу болуп жүрө бере турган болсо, ушул суу мындайга алып келет. Мынакей, мына фаранын ичин карасаңар, мындай мынтип көчкөн да. Мына ушундайга алып келет. Ошол себептен ушуну эртерээк восстановление кылганга кызыгыш керек. Фаранын ичин мындай жалтырап жүрсө, мындай таза болсо, то есть ичинде суу болбой, фара көп жылга чейин мээнет кылат. Ошон үчүн ошого маани бересиңер. Анан фараны чыгаргандан кийин кайра катырганда корректировка ровно өзүнүн ордунан жылып кетиши мүмкүн да. Болут бир аз ойнойт да, фарачы мындай өйдөрөөк, ылдыйраак катып калышы мүмкүн. Ошонго ээсине эскертип коюш керек. Менде корректировка жок, же менде корректировка бар. Эгер чечип атасаңар, кылдырып аласың депчи. Эми ошону мындай заранее сүйлөшүп койсоңар. И мо болттарына жөнүндө айттым, болду. Эми болсо, мисалы мына машинанын переди алды дытып болгон деп коелук. Анан фаралар сынып кеткен. Анан силерге ушу машинаны восстановлениега алып келгенде, мына фараны именно по маркам алып кел деп айткыла. Мисалы мына машина европейский машина экен өзү. Экспорт Европа.
Бул машинанын именно мына экөөнүн эмеси башкача иштейт. Бул жака башка питание келет, бул жака башка питание келет. Американскийде бул жака башка питание келет, бул жака башка питание келет. Түшүнүңөрбү? Себеби силер алып келесиңер дагы лампочкасын да переделка кылышка туура келип калат да. Түшүнүңүздөрбү? Эми силерге ашыкча жумуш пайда болот. Эми ал эчтеке эмес. Просто американский менен Европанын деле акчасы деле эки башка. Кыскасы буну клиентке эскерте турган адам бул уста болот да. Именно машина каяктык ошону сурап ал деп айтыш керек. Европа, Америка, анан эки көзү болсо эле окшош түшө берет дей берет. Бирок анын ичинде мисалы мына ксенон, простой сары лампочка деп бөлүнүп кетет да. Мисалы рестайлингде алып келип салганда, рестайлингдин ичинде заводской ксенон болуп кала турган болсо, силердики бул жак простой. Анан простойго бул жагын иштекири бөлөкчө, ксенонун иштекири бөлөкчө болот. Экөө бири-бирине түшпөйт. Ошонго окшогон нерселерди услугасын туура сүйлөшүп алыш керек. Заранее айтыш керек да. Ошон үчүн мына фараны биз Европа, Азия, ксенон, простой фара ошол боюнча жакшы маалымат чогултушубуз керек. Аны мен теория сабагында как положено айтып берем мен. Дагы фарага эмне дешелүү? Анан туугандар мындай. Мен общий бир форматта айтып коеюн, теория сабагында дагы айтып берем. Биринчи, эгер ближний реле бул жерде болсо, силер качан ближний гитарадан жакканда, ушул релеге команда келет дагы, реледен бул фарага питание келет. Ана бул жанат. Жангандан кийин гитарадан отдельно башка масса буңга келет. Түшүндүңөр, а? Бирок туугандар, машина ар кыл болуп калат. Бул жака келе турган питание дальний именно через гитара прямой келет. Ошону унутпагыла, реле, пеле коюлбайт. Буну айткандан максат, если гитараны маргайт эткенде иштеп, жандырсаң иштебей атат, ближний дагы жанбай атат, көбүнчө реле эрип кетет. Ошондой маргайт этсең жанып, ближний дагы жанып, дальний дагы жанып, анан кой берип, жөн фараны жаксаң жанбай аткан болсо, биринчи очередте мына эки фаранын лампочкасынын ватын карап койгула. Фарага качан туура эмес ват койгондо, мына экөө тең ысыттаган гитараны эритип берет. Ушундай оору бар да. Toyota East ошондой мисалы. Toyota Wish деле ошондой. Мен байкаган Toyota Yaris Verso, Toyota Funcargo ошондой. Именно гитарасы эрип кете берет. Туура эмес лампочка койдуң, эрип кете берет. Эми ар система ар кыл. Бирок негизи ошондой маселе бар. Но дальнийге келген, гитарадан келген без реле, без предохранитель болот да. Ошон үчүн байкап койгула. Туура эмес лампочка коюлду, сразу эрип кете берет. Заводской канча болот? Жөнөкөй лампочка 55 ватт, дальний 60 ватт болот. Ксеноновый 35 ватт блок, 4300 кельвин лампочка болот. Заводской биолинза болсо 30 ватт болот. Бул заводскойлору. Ана буну усулит этем деп дагы чоңураак кое беришет. Эгер чоң лампочка коюлса, сөзсүз түрдө бул жерге отдельно реле монтаж кылыш керек. Машинанын эски кабели релени башкарганга, ал эми реле аккумулятордон питание алып, булар жарытыш керек. Эгер орто жолдо бир нерсе болсо, релеге эрисин. Гитара эмес. Түшүнүңүздөрбү? Реле ортодо ошон үчүн коюлат да. Ал жактан команданы эле алып, силовой токту бул жактан ыргыткангача реле монтажда ошону айтылат. Парага реле коюп бер деп коет го. Ошол тети жактан сигналды алат, жаан өш деген. Бирок питанияны аккумулятордон алып бул жака салат. Сигнал эмес. Я. Сигнал эмес. Эми ошондой эле бул негизи реле орто жол ортомчу болуп берет да. Страховкага туруп берет. Ишөө усулит этет, башка кылат, кызматы көп. Негизи бул жерге али фарага реле коюу деген тема, бул именно фарага качан усулённый лампочкалар коюлганда гана болот. Жөндөн жөн эле анга реле койсоң, өзүнүн 55 лампочкасы менен яркий болуп калбайт. Сен 2 эсе чоң ватт койдуңбу? Мисалы 55 эле сен 100 ватт койдуңбу? Бирок анын ал спиральде өзүнүн штатный проводунан келген ток жетпейт. Демек аны реле управление коюп, реледен но плюстан ыргытсаң, ошондо яркий жанат. Ошо эрибейт. Бул эми бир пример. Анан туугандар, любой противотуманка. Противотуманка эгерде туугандар, противотуманка лампочка тесттер күйө берет. Эмне себептен? Эгерде ичинде мындай грязь болсо, суу болсо, тесттер күйөт. Бул бир. Экинчиси, эгер противотуманны кыймылдаса,
постоянно мынтип кыймылдаса, ошондо дагы мунун ичи күйө берет тынбай, лампочкачы. Анан аркасында контагы бар го, именно штекери. Штекери да мындай сайылганда плотный болбой, мындай кичине кыймылдай турган болсо, шалактаса. Тетиги жагы жанат, бул жагы жанбай кала берет. Постоянно ошо плохой контакт же суу киргенде же ошондон болот. Кыскасы айтканда, бунун контагы жакшы болуш керек, ичине суу, мусор кирбеш керек. Анан ваты туура коюлган болуш керек. Противотуманкага. Түшүндүңөр а? Анан бир фарада бир функция бар, жакшылап билип алгыла. Туманник ближний менен гана жанат, дальний кылганда туманник өчөт. Түшүндүңөр а? Ближний менен гана жанат, дальний кылсаң өчөт. Бул заводской. Көп адамдар дальний кылганда өчүп калды деп, шуну оңдойм деп жүрө берет. Бул бардык машина ошондой болот. Себеби бул баягы встречныйге зыян берет. Көп лампочка болупчу. Бул бир, экинчиси 1, 2, 3 лампочка 55 ваттан уже 165 ватт, 320 ватт машинанын генераторуна зыян берет. Нагрузка менен иштеп калат. Түшүнүңүздөрбү? Генератор, аккумулятор тойгуза турган запчасть. Ал 6 лампочкага кыйналып калат. 6 дегеним бул жерде 3, бул жакта 3. Кыскасы айтканда туугандар, фаранын маселесинде бул фарадан бул фарага тартпагыла. Чыгарганда му хрустальный буюмдар, булар көптөн бери мына машина 2005, 19 жылдык машина. Бул чириди, сөз жок. Чиригенден кийин пластиктерди абайлап иштеткиле, чойбогула, бер тартпагыла, бурамайларын катыргандан кийин өтө катуу бурабагыла, резбалар сарбайт этип таштайт, биттер сындырып таштайт. Мындайлар чыгарганда тоже тартпагыла, өзү араң эле турат. Сөзсүз мындай противотуманкаларды если чыгып алмаша турган болсо, боковойуна саморез коет, жокпу, значит түгүнөн алмашат. Именно ушул үчүн бампер түшүрүш шарт эмес. Любой противотуманкада түгүнөн же подкрыльниктен доступ калтырат. Эгер подкрыльниктен калтырган болсо, мынандай суулукта абайлап ачасыңар, подкрыльник сынып кетет суулуктачы. Хрустальный болуп калат. Түшүндүңөр а? Бул машинанын мына турат го тешик. Ушул жерде алмаштырса болот. Эми туугандар, негизи кылып атканда секин өзү опытуңар аша берет. Мен айтайын деп атканым, кичинекей эле бир ишти кылам деп, чоң жерди закка жедирип болбогула. Дайым бир нерсени алмаштырарда сөзсүз Google'га кирип кичине маалымат алып кое бериш керек. Мисалы, кандай болуп атат экен, кайер чыгат экен, артында эмне бар экен, көрүп кое бериш керек сөзсүз түрдө. Себеби билесин жакшы, дагы бир карап койгон андан жакшы. Более точный информация болот, эч кандай закка жебейт, ачасын, смело кыласың. И анан машинанын фарасында общий таанышып алайлы. Акырында айтып коеюн. Мисалы, көп машиналарда подфарник мынанын ичинде болот да. Фаранын ичинде болот. Анан өтө көп машиналарда мына крайдагы подфарник дагы болот, поворотник дагы болот. Кээ бирки машиналарда ушул подфарник болот, поворотник ылдыйда болот. Эч качан адашпагыла. Машинада сөзсүз түрдө передний бул бурчунда, тиги бурчунда подфарник болот. Эми подфарниктин кызматы эмне? Именно мына машинанын алыстан көргөндө бул машинанын бул чекесине чейин общий машинанын размерин көрсөтүш үчүн. Түшүнүп атасыздарбы? Настолько машина большой. Анын встречный расчетун алыш керек да. Же аркасынан келип аткан машина расчетун алыш керек. Обгон кылат дейт, башка болот. Подфарник милдеттүү түрдө. Поворотник тоже машинанын самый крайында болот. Поворотник нерде болбойт. Поворотник нерде болбойт. Чүтөт, нерде болот. Поворотник самый крайда болот. Либо бул жерде, либо мына поворотник буларда мына. Если мына машинанын повороту эгер алдырагында бул жерде болгон болсочу, анда с боком точно дагы бир поворотник болуш керек. Потому что машинанын боковойу көрүнбөй калат. Если поворот с боком жокпу, значит бул жакта болот. Сөз крайда болот. Түшүндүңөр а? Аркасы тоже самое. Жүргүлө аркасында. Эми бул азыр жөн фара боюнча болуп атат, бирок мен силерге общий эле эме айтып коеюн. Подфарниктин өз сабагы бар. Бул жерде туугандар, ар машинанын фарасы ар түрдүү болот да. Мисалы, мына машинада мисалы карагыла. Бул өзүнчө фара. Бул өзүнчө фара.
Бирок буга мисалы жетиш үчүн аркасына доступ берген эмес. Ачтың. Көрдүңөр, мына фара бул жака кетип калды. Эми мына фаранын аркасына доступ берген эмес. Мына боковойуна саморезерди бурап, анан мунун акырын чыгарасың. Бул анан ошо айткандай эле хрустальный болуп калган, эси кичине тура эмес тарта турган болсоңор бул сынып кетет. Ошондуктан буну бир кандай чыгарыны бир илимине карап койгула Google'данчы. Ал бирби эми бул фара өзүнчө бир маселе болуп атабы? Бул фара өзүнчө бир маселе, көрдүңөрбү? Атак экөө тең эле фара. Бирок силер бунун баасы башка болот, бунун баасы башка болот. Бунун услугасы кымбат болот. Эмнеге айтайынбы? Именно ушул мындай ачып жапмай бар машиналарда ушул жага ток мына бул жактан келет. Мынакей. А буну восстановление кылыш чем буну кылгандан караганда бир кыйла кыйын. Мына мисалы мына үзүлүп жүрөт, көрдүңөрбү? Ушинтип үзүлөт. А бул үзүлгөндөн кийин буну восстановление кылыш үчүн мына провод мына астынан кирип, момундайынан кирип, бияктан иштегени чечип, муну чечип, ушундай жумуш көбөйөт. Мына зымды именно бул жерде улай албайсың, поэтому мына баш этек зымды алмаштырыш керек. Ошонго машинаны баглаганда мындай ар бир жумушту историясын билмейинче баалай албайсың да. Мисалы мунго эле айтат да, меники дейт. Машинам бет мындай мисалы до рестайлинг бар. Мисалы мына лампочкасы жоктор бар да. Анан ал рестайлингтин немесин салат, багажын. Салса анан мына пайда болуп калат. Анан бул жактагы токту бул жака алып келип улап бер дейт да. 500 сом дейт да. На самом деле бул самый сложный работа. Сен ушунга провод алып келиш үчүн бул жерге биринчи питание алып келесиң, реле монтаж кыласың, независимый буну замыкание болбош керек да. Анда бул жактан өчүрсөң ана ушу питанияны өзүн алып келсең болот. А кээде бул жагы дагы жанат, бул жагы дагы жаныш керек да. Ошондо буга зыян келбесин деп отдельно монтаж кылып, бул жигутту жарып, ичинен өткөрүп, анан момундайынан алып келип ичине киргизесиң. Анан обшивканы чечесиң, анан подключение кыласың. Мындай айтканда 2 саат минимум убактың кетет да. Ушундай нерселер бар да. Ошон үчүн любой жумушкаларда ар биринин бираз болсо маалыматын алган жакшы. Жөнөкөй эле мисалы тетиги мына лампочканы алмаштырып берип кал дейт да, сагач. Кээ бир машиналарда шуну чечиш үчүн кээде мыналарга чейин чечишке туура келип калат. Мисалы именно эменики ошондой. Range Rover'дики ушуну чечиш үчүн мына аркада лопатка полный чечилип кетет. Мен айтайын деп атканым, мындай кандай кылнаарын башыңан өткөн эмеспи? Баасын айтканы шашылба. Канча убакыт кетерин айтканы шашылба. Так даана маалымат ал, кандай чыгат точно бил, андан кийин колур. Так даана билбеген нерсең эч качан тартып көрбө. Чыгабы экен деп эмне тартып көрүп, ушул жакшы эмес, жакшы идея эмес. Bir gün болсо bir gün bir нерсени сындырасың. Мисалы мына машинанын эле ушуну жалтырагы деле мисалы балким 4000 турат, балким 5000 турат, балким андан кымбат. Билбейсиң да? Ошон үчүн ар бир работада мына эле улап бер деген болсо деле, бул ерунда көрүнө бергенмен бунун питаниясы мындайынан келип кирип кирет дагы бул жерде мынакей резинасынан өтүп, кайра резинасынан анан башка жагына барып, ушундай да айтор. Бул дегени сага оңойго турбайт. Көрүнүш оңой эле көрүнө берет. Ошон үчүн фара маселесинде мындай айрыкча мындай любой передний фара, задний фара ал кайсыл жерде турат. Мынтип сырттан карасаң мына бир штук фара окшоп көрүнө берет. Сен мынтип ачып келгенде бул вообще эле башка жактарга кетип калат. Шак деп. Бул дегени уже сенин минетиң. Сен буну чыгарып сындырып алсаң, сен муну 1000 сомго бааладың да, бир нерсе кылып берем деп. Бирок сен муну чыгарып сындырдың, сен муну төлөп бересиң. Сен бул фараны 1000 сомго эч качан ала албайсың. Түшүндүңөрбү? Ошол бүттү.